Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин алкагында Россиянын өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушту. Анын жүрүшүндө Акылбек Жапаров жана Михаил Мишустин өз ара кызыкчылык туудурган аргыл тармактагы эки тараптуу кызматташтыктын маселелерин талкуулады. Тараптар салык жана бажы органдарынын ишин санариптештирүү, анын ичинде салык башкаруу тутумун техникалык жана программалык өнүктүрүү боюнча маселени талкуулады. Министрлер кабинетинин төрагасы Михаил Мишустинге Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасындагы жаңжалдын натыйжасында жабыркаган Баткен облусун калыбына келтирүүнүн алкагында жана коронавирус инфекциясына каршы вакцина жеткирүү боюнча көрсөтүлүп жаткан көмөк үчүн ыраазычылык билдирди. Пикир алышууда тараптар гуманитардык тармактагы эки тараптуу маселелерди чыңдоонун маанилүүлүгүн белгиледи. Атап айтканда, Кыргызстанда 2019 жылдан бери ийгиликтүү ишке ашырылып келе жаткан чет жердеги россиялык мугалим долбоору жана өлкөдө келерки жылдан тарта 9 жалпы билим берүүчү уюмдардын курулушу талкууланды. Россиянын аймагында жүргөн Кыргызстандын жарандарына алдыдагы парламенттик шайлоодо добуш берүүсү үчүн шайлоо участоктарын уюштурууга көмөк көрсөтүүгө даяр экендигин билдирди. Ошондой эле кыргыз тарапка Бишкек Ош шаарлары жана Ысык көл облусу менен аба каттамдарынын кайра жанданышы тууралуу маалымат берди. Мындан тышкары өкмөт башчылар соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын алкагында биргелешкен ишти жана Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун ишин активдештирүү маселесин талкуулады. Акылбек Усенбекович, мы с вами совсем недавно общались по телефону и говорили подробно о взаимной нашей повестке, а также... Акылбек Усенбекович, биз сиз менен жакында эле телефон аркылуу баарлашканбыз. Эки тараптуу сапарлар тууралуу сүйлөшкөнбүз. Мына бүгүн жолугушууну Ереванда өткөрүп жатабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Садыр Нуркожоевич Жапаровго Россиянын президенти Владимир Владимирович Путиндин саламын жана жеке менин саламымды жеткизип коюңузду суранат элем. Биз Кыргызстан менен достук жана кызматташтык алаканы жогору баалайбыз. Мындан ары да баардык тармактар боюнча алаканы өнүктүрүүгө кызыктарбыз. Албетте сиздин жетекчилигиңиздин астында эки тараптуу кызматташтыкты дагы да бекемдөөгө ишеним артабыз. Очень рад нашей личной встрече. Большое спасибо за ваши теплые слова. Полностью разделяю вашу оценку состояния двусторонних отношений между нашими странами. Биздин жеке жолугушуубузга абдан кубанычтамын. Жалындуу сөздөрүңүз үчүн чоң рахмат. Эки тараптуу кызматташтыктын абалына берген бааңызга толугу менен кошулам. Президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровго берген саламыңызды сөзсүз айтам. Биз жакыр өлкө синдромунан баш тартуудабыз жана колдогу баардык жеке ресурстарды пайдаланууга умтулабыз. Биз үчүн Россиянын салык жана бажы процедураларын фискалдаштыруудагы тажрыйбасы абдан маанилүү. Жакын арада бюджеттин киреше бөлүгүн салык жана бажы башкаруу тутумун толук санариптештирүү жолу аркылуу жогорулатууну көздөп жатабыз.